السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وكرما يا أرحم الراحمين. Өткөнкү сабакта биз ажылык боюнча сөз сүйлөдүк жана умра боюнчачы. Эми бизди Аллахка жакындата турган кийинки амалдардын бири, өзгөчө амалдардын бири Кур'ан окуу туугандар. Мусулман адам Кур'ан окуп туруш керек. Кур'ан деген эмне? Кур'ан деген бул каламуллах Таала, Аллах Тааланын калами. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Жабрил алейхиссалам аркылуу түшүрүлгөн, анан бизге жетип келүүсү мутаватир жол менен жетип келген мусхафты же болбосо Кур'ан, ушул эмне? Кур'ан деп аталат. Өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү бул Аллах Таалага таандык болгондугунда туугандар. Аллах Таала кандай өзү бардык нерселерден айырмас болгондой, улуу болгондой, жана дагы Аллах Таала өзү кудуреттүү, илимдүү болгондой, Аллахтын калами Кур'ани Карим дагы эмне? Башка китептерден, башка нерселерден ушундай айырмасы бар туугандар. Ошондуктан Кур'ани Каримди бардык эле адам окуп туруп эле сразу түшүнүп кете албайт. Ошондуктан Кур'ани Карим ушунчалык улуу китеп болгондуктан көрүнгөн адам окуй бербейт аны. Мисалга кафырлар, Аллах Тааладан алыс болгон күнөөкөрлөр Кур'ан окуй албайт алар. Бардык эмес, эми көпчүлүгү адатта ушундай туугандар. Адатта күнөөкөр болгондор кафырлар окуй албайт. Кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн да, дин душмандары кафырлар Кур'анды окуйт депчи. Ооба, дин душмандары кафырлардын кээ бирөөлөрү Кур'ан окуйт. Неге? Исламга каршы болуш үчүн. Алар билет, Кур'ан акыйкат экендигин да билет. Алар билет, ислам акыйкат экендигин да билет. Бирок ошого карабастан алар Кур'анды окуп, ушул мусулмандарга кандай душманчылык кылсам экен, кантип мусулмандарды жокко чыгарсам экен, алар бир эле булар максаты азыркы кафырлардын же болбосо азыркы дин душмандары максаты бир эле бул эмес да. Алардын эң негизги максаттарынан бири эмне? Бүткүл инсаниятты бузуу туугандар. Ошол себептен алар азыр адамдардын жашоосунда ар кандай нерселер чыгарат. Мисалга адамдар эми илими жок болгондон кийин, аларда алымдардын сөзүн эшитпегенден кийин, ислам дининде бекем боло албагандан кийин, аларга кээ бир сөздөр гана мындай таасир берип кетет да. Мисалга бизде Кыргызстанда бизде алхамдулилла мындай нерсе аз. Неге дегенде алхамдулилла бизде молдолорубуз бар, алымдарыбыз бар, дин жеткире турган, атан окуган, ошонун баарын түшүнө турган адамдарыбыз бар. Ошол себептен бизде кээ бир башка мамлекеттерде болуп жаткан бузук нерселер азыраак чейин башка жакка караганда. Мисалга ошол эле Европада же болбосо жаныбызда жашаган кээ бир кошуна мамлекеттерде адамдар молдокелери сыйлабайт биринчиден, экинчиден динге болгон аларда кызыгуусу жок болгондуктан эмне? Алар Кур'анды жөн эле бир араб жазган китеп деп карайт да. Бул туура эмес маселе туугандар, бул нерсечи. Кур'ан бул чындап эле Аллах Тааланын калами. Бул калами экендиге кантип ишенсек болот туугандар? Кантип ишенсек болот? Анткени Аллах Таала Кур'анда бул өзү айтып койду, эмне деди? Ва инна наззалнаху ва инна лаху лахафизун деп айтат. Ва инна наззалнал Кур'ана ва инна лаху лахафизун деп айтат. Биз сага Кур'анды түшүрүп бердик, биз ушуну өзү сактайбыз депчи. Ошол себептен эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын заманында кандай болсо, биздин заманда деле ушундай. Азыркы 14 кылым өттү, 15-чи кылым кетип жатат уже. Ушул 15 кылымдын ичинде өзгөрбөдү да. 15 кылымдын ичинде өзгөрбөдү эч нерсечи. Ал эми башка түшкөн китептер, буга чейин мисалга Давуд алейхиссаламга түшкөн, Иса алейхиссаламга түшкөн, Ибрахим алейхиссаламга түшкөн баракчалар мисалга алганда, ушулар өзгөрүп кетти. Орустарда Библиясында толгон токой өзгөчөлүктөр бар туугандар. Бир Библиясын карасаң мындай, бирөөсүн карасаң мындай, бирөөсүн карасаң мындай. Туура кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн да, силердики деле өзгөрүлгөн депчи. Кандай болуп өзгөрүлдү десең, кыраат боюнча. Бул кыраат дегени окуунун түрү
түрү. Мисалга алганда диалекти деп айтса болот туугандар. Мисалга бизде Кыргызстанда сөз бар да, кээ бир жерде өзүнө чоңдорду байке дейт. Кээ бир жерлерде аба дейт. Кээ бир жерлерде ага дейт. Мисалга алганда же бул жөн эле сүйлөөнүн бир түрү да. Кур'анда ушул нерсе белгилүү гана болуп, мындайча айтканда белгилүү гана кыраат менен жети мутаватир кыраат бар. Ошолор менен гана окуганга мүмкүнчүлүк берилет. Башка кырааттар менен окуганга болбойт. Алар аалымдарга гана тийишет болгон маселе. Ал эми биздин Орто Азияда же болбосо бүткүл дүйнөгө тараган Кур'ан бул эмне? Асимдин кырааты боюнча, то есть ошол окуу боюнча окуйбуз биз. Матты мынтип созосун десе ошентип созобуз. Бул жакта танвийни мынтип колдоносун десе ошентип колдонобуз. Бул жерде мажриха десе мажриха дейбиз. Бул жакта ла ta'manna десе ta'manna дейбиз. Жана башка ушул сыяктуу аягына чейин. Аллах Тааланын Кур'ан экендиге дагы эмне далалат? Кур'анда ката кемчиликтин жок болуусу. Эмне тараптан ката кемчилик жок? Маани тараптан айтылган кайда эреже бири-бириге эч качан каршы чыкпайт. Ал жакта маанилер айтылды, Аллах Таала бул жакта мындай маани айтылды, бул жакта мындай маани айтылды, ошол маанилер эч качан бири-бириге каршы чыкпайт. Эгер буну баягы окуп түшүнө ала турган адам болсо да, баштан аягы окуп чыккан, түшүнө ала турган адам болсо ушундай. Ал эми окуй албай, түшүнө албай турган адамдарга бул нерселерге тиешеси жок туугандар. Бул нерселерге тиешеси жок. Андан кийин Кур'анда зулумдуктун жок экендигин айтгандар. Кур'анда Аллах Таала эч качан бирөөгө зулумдук кыл деп буйрубайт. Эч качан. Ушул сыяктуу толгон токой дагы башка далилдер бар. Кур'ан бул жөнөкөй адамдын сөзү эмес деп. Мисалы, Аллах Таала өзү Кур'анда айтат: эгер силер ушул Кур'анды адам жараткан дей турган болсоңор деп, маанисинде де, аят маанисинде. Анда ушуга окшош таап келгиле дейт да. Ушуга окшош таап келгиле дейт. Караңыздар, 15 кылым өттү. 14 кылым өттү, 15 кылым кетип жатат пайгамбарыбызга түшкөндөн баштап, Кур'ан. Азырга чейин до сих пор бир дагы адам Кур'ан сыяктуу жазып бере албады да. Кана китеп. Бирөө жазып ушундай Кур'ан таркатып адамдарга ушундай берип закондорду кое алуу жашоодун, же болбосо бир дин чыгарып туруп ушундай кыла алуу, адамдар ойлоп тапкан идея толтура. Бирок Кур'анда кылып өздөрүгө китеп жаза албы? Эч ким жаза алган жок. Эч ким жаза алган жок. Билебиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөнү өткөндөн кийин Усайлама каззаб деген чыккан, ал өзүнү пайгамбар деп атаган, кээ бир мисалга бизге окшош, биздин Кыргызстандагы теңирчилерге окшогон, кээ бир Арслановго окшогон башка жактан адамдар да бар да, башка мамлекетте. Мисалы биздин Кыргызстан эчпей калышы мүмкүн. Башка жакта адамдар бар, алар эмне дейт? Өздөрүн кудаймын деп чыгарат. Мисалы кече жакында эле Африкада өзү байлык алыш үчүн, адамдардын акча чогултуу үчүн бир өзүнчө бир кеме жасап, ошол жакка акча чогултасыңар, ушунчадан берген адам кирет деп, адамдар ошону ээрчип, ал өзүгө машина алып, үй алып, анан эмне деди? Жок, болбойт, эми кыямат суу каптабайт экен деп койду. Мисалы да. Ошон адамдар чыкты, бирок ошолор кана Кур'ан алып келе алдыбы? Алып келе албады. Бул деген сөз эмне? Кур'ан-ы Карим адамдардын сөзү болушу мүмкүн эмес. Адамдар ойлоп тапкан нерсенин болушу мүмкүн эмес депчи. Чындап эле ушундай. Эгерде биз терең ой жүгүртүп карай турган болсок, Кур'ан менен көп алектене турган болсок, ушул нерсени көрөбүз туугандар. Бул жөнөкөй эле мындай сөз эмес да туугандар. Ушул сөздү айткандан кийин ушуга ишенбей, мен деген профессор адамдар, мен деген кафырлар, мен деген ойчулар, мен деген араб тилин жакшы билген адамдар Кур'анда мен ката табып чыгамын деп туруп ислам динине кирип калат да. Кур'андан ката табам деп чыгып туруп ислам динине кирип калат. Азыркы адамдар бардыгы ар нерсе боюнча сүйлөйт. Мисалы ислам дини яхудилерге окшош экен, ислам дини мындай экен, Мухаммад алейхиссаламдын 12 аялы болгон экен, мындай аркында жаман сөздөр сүйлөй алат да. Бирок именно Кур'ан боюнча жаман сөз сүйлөй албайт. Неге? Анткени Кур'ан боюнча эмнени сүйлөйсүң? Катасы жок болсо, кемчилиги жок болсо, бир туура эмес маалымат жок болсо, ичинде бири-бириге каршы келе турган эч кандай сөз айтылбаса, эмнени сүйлөйсүң? Ал эми башка адамдардын сөзүндө башка бардык адабиятчы болсун, Чыңгыз Айтматов болсун, Алыкул Осмонов болсун, башка жактын жазуучулар болсун, Шотар Рустовлиев, кыскасы Пушкин дейсиңби, Толстой дейсиңби, баягы арабтардын чыгармачылдары дейсиң, же болсо медицинанын атасы Ибн Сина дейсиңби, же Архимед дейсиң, же Ньютон дейсиң, Менделеев дейсиң, алардын кылгандарын баардык жерде кемчилик бар. Жазган китептеринде айткан сөздөрүнө кемчилик тапканга мүмкүнчүлүк бар туугандар. Эгер издей турган болсоң, жаштап чыга турган болсоң, кемчиликтер табылат. Бирок
Kur'an'dan 14 kılımda men деген adamlar öttü, hiç kim taба almadı da. Nege? Antkeni bu Kur'an Allah Taala'nın kelami tuğanlar. Uşuga işeniş gerek. Adam жөн эле bir көчөдөн din düşmanı olup көчөдөн мындайын алып сүйлөй берген нерселерди эшите берген болбойт тугандар. Кээ бир адамдар мисалы элдин алдында блогерлер бар да, элдин алдында мындай аудиториясы чоң болгон, сөзү көпкө жете турган адамдар бар. Ошолор чыгып туруп мындай сөздөрдү айтып коет кээдечи. Кур'ан деген мындай эле болбогон нерсе да дейт. Эми ислам дини мындай эле болбогон нерсе, сен не кыласың, өзүңдү алдап, өзүңдү бекерли эмеден өнүгүп жаткан адамдардан артта калдырып не кыласың деп ушундай сөздөрдү айтат да. Алардын преимуществосы же болбосо ушундай сөздүн тараусуга эмне себепчи? Шайтанга жагат да ушундай сөздөрчү. Жөнөкөй адамдарга жагат, исламдын душманы болгон адамдарга, исламга каршы боло турган адамдар ушундай сөздөр жагат да, ошону ээрчип кетет. Ушундай нерсеге адам алданбаш керек тугандар. Алданбаш керек. Кантип эле ушул ислам дини, кантип эле Кур'ан бир сказка болуп калсын да, кантип эле жомок болуп калсын ал нерсечи. Сен каяктан алып айтып жатасың? Сен өзүң ислам менен алектенбесең, намаз деген не экенин билбесең, Кур'анды баштан аяк окуп чыккан эмес болсоң, маанилери не экенин билбесең, Аллах деген улуу кудуреттүү зат экениге толук ыйман келтирбесең, неге эле мындай сөздөр каяктан эле айтасың? Сен жек көргөн себебиң эле ушундай болуп калабы? Мисалы караңыздар. Мен Кыргызстанды жек көрөмүн. Мен блогермин деп коелу. Менде мисалга миллионго жакын подписчигим бар деп коелу. Мисалы да. Анан мен Кыргызстан боюнча сүйлөдүм. Кыргыздар деген монондой, кыргыздар деген өтө жаман калк, кыргыздардын тарыхы жок, бул кыргыздар түрктөрдөн да пайда болгон эмес, булар яжуж мажуждар, ушундай жаман сөздөрдү сүйлөдүм. Ошондой сүйлөсөм, адамдар баардыгы ошого ишенип алды, ошого ээрчиди. Неге дегенде менде баягы подписчиктерим бар да, ошондой болсо кыргыздар ушундай болуп калабы тугандар? Болбойт да эч качан, туурабы? Неге сен бирөөдү жаман көрүп туруп, бирөөгө душман болушуң менен эле сен айткан сөздөрдүн баардыгы ошондой болуп калбайт эч качан. Мисалга мен айттым, о нерсе ручка эмес, бул нерсе ручка эмес, бул телефон деп айттым. Же болбосо бул жей турган нерсе деп көргөз айттым. Адамдар баардыгы ушуга ишенди, ушул жей турган нерсе экен депчи. Жей турган нерсе болуп калабы? Болбойт да. Мейли мен канчалык профессор болуп кетейин, канчалык мен авторитет болуп кетейин, президент болуп кетейин, канчалык күчтүү болуп кетпейин, ошентип мен жалганды чын кылып айтсам, туура болбойт ал нерсе, туурабы тугандар? Ошондой эле азыркы заманда дагы жөнөкөй адамдар ушундай нерсени билбейт дагы, эмне ишенип кеткендер көп тугандар. Кур'ан бул Мухаммадтын өзүнүн жазып алган сөзү, өзү эле ушундай нерселерди ойлоп табаган деп айткандарга ишенип калгандар көп тугандар. Бул андай эмес тугандар, жалган сөз аларчы, булар адашкандар. Ал адамдын исламга болгон душмандыгы бар. Ал адам ислам динини көрө албайт ал. Ал ислам дининде шайтан аны минип алган, нафсиси аны минип алган. Нафсиге жакпай турган сөз айтат да, мисалга алганда, исламда көп айтат да ушундай, зына кылбай дейт. Зына кылба деген сөз азыркы жөнөкөй адамдарга жакпайт бул. Жөнөкөй адамдар көчөдө, мисалга динден алыс болгон адамдар, дин менен жашабай жүргөн, эле атыга эле мен мусулманмын, жүрөгүм таза деп жүргөн адамдар, алар зына кылганды каалайт тугандар. Алар уурулук кылганды каалайт, алар бирөөгө зулум кылганды каалайт, коррупция кылганды каалайт, бирөөнүн акысын жегенди каалайт, бирөөдөн тартып, эптеп, алы өзү байып, башкалар керек кылганды каалайт. Ислам ушунун баарынан тыят да. Анан эмне болосоң, душман болот ага исламга. Көрдүңүздөр каяктан чыгат мындай адамдар. Өзүңүз деле карап көрүңүз, өзүңүз деле. Биз ушинтип отурсак, бирөө келип сабак кылбагыла, мынтип сабак өтпөгүлө, бул сабак деген жаман, бул ороз деген дамыла, бул жалганчы, жөн эле айтып берет, оюна чыгарып, эч нерсени билбей эле айтып берет, окуган эмес, анда мындай десе, сиздин жиңиз келип, мындай сиздин көңүлүңүзгө жакпайбы? Ошол адамды кичине мынтип көрүп баштайсызбы? Бул адамдын табиятында ушундай да тугандар. Ошондой эле ошол зынаны каалаган, уурулукту каалаган, коррупцияны каалаган, акчанын бирөө кедейлерге бер десең, канчалык адамдарга жакпайт бул нерсечи. Ошонун себебинен анан эмне болот? Булар исламга каршы болот тугандар. Анан ушундай сөздөрдү ойлоп чыгарып баштайт ананчы. Ошондой сөздөрдүн курманчылыгы, душманчылыкты, анын акыйкатын билбестен, алардын артында ошондой сөздүн, ошондой айтылган нерселердин артында курман болуп кеткен толгон токой жөнөкөй адамдар бар тугандар. Мисалга бирөө президент болуп, элге жакшы кызмат кылып, бирөө ислам дини боюнча жаман сөз айтса, ошону ээрчип кеткендер толтура тугандар. Мисалга жакынкы мамлекеттерди билебиз, Орто Азияда, өзүнү пайгамбармын деп, менин сөзүм жазыла деп чоң жумушта иштегендер.
Адамдар ошону ээрчип жатат да. Көрүңүздөр туугандар, ошол нерселерден не алыс болуш керек. Адам өзүнүн динин үйрөнүш керек жакшылап. Исламды билгениң, неге акыйкат дин? Неге ушунча жылдан бери таза болуп келе жатат? Неге Кур'ан Аллахтын каламы экендигин ушуну жакшылап билиш керек да, анан анча айтылган сөздөргө көңүл бурбаш керек да. Неге дегенде бул жашоодо ушундай нерселер боло берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосунда да болгон, Абу Бакр радиаллаху убагында да болгон, Умар радиаллаху убагында да болгон, Али радиаллаху убагында да, Усман радиаллаху убагында да, андан башка Абу Ханифа радиаллаху заманында да болгон, бардык алымдар заманында болгон, кыяматка чейин боло берет туугандар андай нерсе. Болгону ошондой нерселердин курманчылыгы болуп калбаш керек адамчы. Болгону адам өзүнүн ислам динини жакшы билбестен бирөөнүн артынан ээрчиме болбош керек туугандар. Сенин диниң кандай дин экенин адам билиш керек. Аллах Таала ким экендигин адам билиш керек. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ким экенин билиш керек. Ислам эмне экенин билиш керек. Намаз, орозу, зекет, ажыл, зекет ошол маселелерди адам билиш керек. Анан билгенден кийин ошол боюнча калыш керек туугандар. Бирөө анан мисалга сен билбесең, бирөө сага бир нерсени ушинтип айтса, ушундай экени беришип кете бересиң да. Неге илимсиздиктин акыйкатынан да булчу? Ошого туугандар, ушундай нерселерди жакшы билели. Акыркы жылдарда туугандар, исламга болгон карама-каршылыктар күч алып жатат. Айрыкча биздин Орто Азияда туугандар. Кээ бир окумуштуу дегендер, эртең таң калбаңыздар, кээ бир молдокелердин атынан же болбосо кээ бир чоң жумушта иштегендер же кээ бир ушундай бир күчкө ээ болгондор чыгып туруп ислам дини боюнча нито сүйлөп койсо да таң калбаш керек. Ойлоп калбаш керек да, ислам дини туура эмес экен, ушундай экен, моулар ушуну айтып жатат. Көп нерсени көргөндө ойлоп калбаш керек ал нерсеге. Ошого не кылайлы туугандар, өз ислам динин жаштап үйрөнөйлү. Ошолордун бири Куранды көп окушубуз керек. Эми туугандар, эң жакшы зикир Аллах Таалага жакындата турган эң жакшы амалдардын бири бул эмне? Кур'ан-ы Карим туугандар. Нәфсти оңдоодо, биздин каалоолорду, биздин нәфсибизди оңдоодо эң жакшы курал ушул Кур'ан менен алектенүү туугандар. Ибн Ата радиаллаху анху айтат: "Иза канат ал-кираату афдалу фи хаққика фa'алейка битилаватихи ва тадаббурихи." Эгерде сенин акыңда Кур'ан-ы Каримди окуу эң жакшы боло турган болсо, анда сен ушул Кур'анды окуганда көп окуганга аракет жасагын, анан жөн эле окуп койбосоң, аны маанилери түшүнгөнгө аракет кылгының деп Ибн Ата радиаллаху анху айтат. Ошого көңүл бургуң дейт. Биздин зикирлерибиз, турган басканыбыз ушул Кур'ан менен болуш керек туугандар. Ар бир жашообузда Кур'ан менен, эртең менен Кур'анда келген аяттарды окуу, кечке Кур'анда келген аяттарды окуу. Баягы белгиленген аяттар, мисалы эртең менен Ихлас Фалак Насты 3 жолу окуп, кечинде Ихлас Фалак Насты 3 жолу окуп, жатарда Аятул Курсини же болбосо Мүлк сүрөсүн окуп жатып, эртең менен Ясин сүрөсүн окуп. Булар эң жакшы амалдардан туугандар. Эң сооптуу, жашоодон көп таасирин берген, бизге нафсибизди оңдой турган эң жакшы өзгөчөлөнгөн амалдардан ушул Кур'андын аяттары менен, сүрөлөр менен адам жашоо. Ошол менен жашоо. Кур'ан окуганды билбеген мусулман уят туугандар. Кур'анды арабча окуй албаган мусулман уят. Биз орусча окуганды билебиз, англисче окуганды билебиз, өзбекче, казакча, түркчө окуганды билебиз. Неге арабчаны окуй албайсың? Неге сен Аллах Таалага жакындаган каалабайсыңбы? Аллах Тааланын каламын окуганды каалабайсыңбы? Кур'ан мусулмандардын колундагы эң чоң курал туугандар. Эгерде куралды курал катары колдоно алса, мисалга алганда, мен арыстанын алдына арыстан мени жейин деп турат, ачка калган арыстан. Менин жанымда автоматым бар. Автоматым барча иштейт, бардыгы сонун. Ошол автомат менен колдонуп мен өзүмдү өзүм коргой албасам, же болбосо ошол арыстанды кетирүүдө же арыстанды атып алууда мен автоматты колдоно албасам, бул менин кемчилигим болот, туурабы туугандар? Ошондой эле бизде Кур'ан дайыр туугандар. Бардык нерсени коргой турган. Сен илимсизби? Кур'ан оку, илимиң өсөт. Сен жин шайтандардан коргоно албай жатасың, сыйкырчылардан коргоно албай жатасың, Кур'ан менен жаша, эртең кечке чейин Кур'ан менен окугун.
сага эмне жин шайтандар зыян тийгизбейт. Азыр биз ошол Куран менен окуганыбыздан, Куран менен жашаганыбыздан жашообузда көптөгөн ушундай бузук нерселер дагы аралашып кеткен да, көптөгөн бузук нерселер аралашып кеткен туугандар. Мисалга даже арабызда бар болсо деле таң калбашыбыз керек, өмүрүндө бир жолу Куранды хатым кылган адамдар бар. Өмүрүндө Курандын баштан аяк бир жолдан маанилерин окуп чыга элек адамдар бар. Мусулман бир окуп чыга элек. Куранды Аллах Таала не дейт экен, Аллах Тааланын өкүмдөрү кандай экен, Куран деген ушундай улуу китеп эде, бир кыргызча маанисин карап чыгайын деп бир караган адам барбы? Барабызда баштан аяк. Кээ бир гана сүрөлөрдүн эле окуп чыгабыз, алхамдулилlah мааниси, бүткүл аламды жараткан Аллахка маанилер дол эме шүгүрлөр болсун депчи. Эми биз кантип өзүбүздү өнүктүрөбүз бул нерсе мененчи? Болбойт, Ошого туугандар, Куранда эң чоң Куран качан сага пайдасын тийгизет? Эгерде сен Куран менен жашасаң. Куран менен жашады деген, ошону сен эртең менен кечинде жашооңдо колдонсоң, жанадан ошонун маанилерге ой жүгүртүп жашай турган болсоң. Ал эми жөн эле окуп, жөн эле окусаңыз да пайдалуу туугандар, сооп болот. Кандай эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, Куран окуган адамга сооп деп айтат, кыяматка жакын ушундай мен эмелерим үмөтүм келет, алар Куран окуйт деп ошондо сурады да, Аллахтын элчиси, алар Куран түшүнүп окуп же түшүнбөй окуса, ошону сооп берүү десе, түшүнүп дагы түшүнбөй окуса да деди да. Туура, эми түшүнүп окусаңыз да, түшүнбөй окусаңыз да жакшы сооп берет, бирок түшүнүп окуганга эч нерсе жетпейт да туугандар, түшүнүп окуганга эч нерсе жетпейт. Ошондуктан Куранды түшүнүп окуганга аракет кылыш керек туугандар. Эгер жакшылап көңүл бурсаңыз, 2 жылда эле үйрөнүп аласыз кантип Куран түшүнгөнчү. Тафсир илими жеңил эле. Араб тилинде 1 жыл жакшылап окусаңыз, 1 жыл тафсир илимин окуйсуз, анан Куран окуганда кеңири түшүнүп кете бересиз туугандар. Кеңири түшүнүп кете бересиз. Болгону аракет керек да, адамгачы, аракет керек. 11 жыл медреседе окудук, 2 жыл окупай эле жетиштүү болот негизичи. Эгер аракет кылса туугандар. Эми алдыңкы аалымдар ошондой чоң даражага кантип жетти? Аларда жокчулук болсо дагы, бирок Аллах Таалага ыраазы болуп жашады да дүйнөсүндө жашоосундачы, Не десе ошолордун эми көптөгөн бир канча амалдар бар. Ошол амалдардын бири эмне? Көп Куран окугандыктан туугандар. Ушунчалык деңгээлде туугандар. Аалымдар алдыңкы күчтүү оли адамдардын адаттары, Куран хатым кылууда Ибн Аби Дауд кээ бир аалымдардан мынтип айтат да, кээ бир аалымдар, кээ бир алдыңкы ушундай пайгамбарыбыздын заманында сахабалардан кийин табииндер, Абу Ханифа радыйаллаху заманында табииндер, андан кийин табииндер ушунчалык болчу дейт. Эмне? 2 айда бир хатым кылат эди. Жөнөкөй адам Куран жаттагандар бар, Эми сен Куран окууга, Куран жаттап хафиз болуп, анан Куран хатым кылышың шарт кылмайт туугандар, билебиз, Жөн эле карап окусаң да Куран хатым боло берет туугандар. Эми ошондойлордон эмне дейт? 2 айда бир хатым кыла тургандар бар дейт. Кээ бирөөлөрү ушунчалык дейт, 1 айда бир хатым кылат дейт. Кээ бирөөлөрү 10 күндө бир хатым кылат дейт. Кээ бирөөлөрү 8 күндө бир хатым. Кээ бирөөлөрү жумасына, ар жумада бирден хатым түшүрөт. Кээ бир аалымдар эмне? Аалым деле эмес, жөнөкөй адамдар, болгону Аллах Таалага жакын таква адамдар 6 күндө, кээ бирөөлөр 4 күндө, кээ бирөөлөр 3 күндө бир хатым. Көрдүңүз, 3 күн сайын мындайча айтканда 1 айда 10 жолу хатым түшүрөт да. Кээ бирөөлөр 2 күндө, 1 айда 15 жолу хатым түшүрөт мындайча айтканда. Кээ бирөөлөрү 1 күндө 24 сааттын ичинде күнгө хатым туугандар. Азыр деле биздин жашообузда бар туугандар. Азыр деле биздин жашообузда күнгө хатым кылгандар бар. Кээ бирөөлөр эмне дейт? 1 күндө 2 хатым түшүргөндөр бар. Кээ бирөөлөр 1 күндө 3 хатым түшүргөндөр бар. Кээ бирөөлөр күндүздүн күнү 4 хатым, кечинде 4 хатым, ошентип 1 күндө 8 хатымдан түшүргөндөр бар. Ойлоп калбайм да кандай болсун депчи. Жок, сиз Куран менен алек болуп жашасаңыз тууган, бул жеңил болот адамгачы. Жеп жеңил. Куран менен алек болуп күнгө Куран менен жашаңыз, Куран хатым кылыш жеп жеңил туугандар. Эгерде эле жашасаң, сен ал үчүн ошол эртең менен кеч жатканыңда турганына Куран менен алек болушуң керек. Анан күнөөлөрдөн сакташың керек. Айрыкча көздүн күнөөсүнөн, арамдан жеген тамактан, ушул нерседен сактансаң, Куран хатым кылыш жеңил болот туугандар. Курансыз жашай албай калган карыкелер, олиялар,
таква адамдар толтурат туугандар жашообузда, жашообузда толтурат. Курансыз жашай албайт аларчы. Эртең менен турганда ham, башканда ham көчөдө биз быды деп бир нерселерди сүйлөп жүрөбүз, алар дайыма Куран окуп жүрөт. Биз телевизор көрүп 4-5 саат, мисалы адамдар неге 4-5 саат TikTok чуккандан, Instagram көргөндөн, YouTube'дан сериал көргөндөн тажабайт. Анткени булар ошол нерсе менен рахаттанат да. Тиги Куран окугандар Куран окуу менен рахаттанат туугандар. Ошондон алар 4-5 саат жөн эле окуп коет туугандар. 6 саат, 5 саат окуп коет. Мисалга остановканы азыр бизде караңыздар. Жашообузда телефонду алайлы. Телефон менен бош айкасак эле телефончу куйбуз, бош айкасак эле телефончу куйбуз, телефончу куйбуз шундай кылыпчы. Ошонун ордуна Куранды адат кылып алыңыз тууган. Күн сайын Куран катым кыласыз. Телефонго бөлгөндөй убакыт Куранга бөлүңүз, күн сайын катым кыласыз тууган. Күн сайын кыласыз катым. Эгерде телефонго бөлгөндөй Курангадан убакыт бөлгөнүздө. Эми телефон менен биз жөн эле убакытты коркуп жатабыз, убакыт өткөзүп жатабыз. Бирок Куран менен туугандар биз жашообузду оңдойбуз. Куран менен туугандар жүрөгүбүз тасаланат. Нафсибиз оңолот туугандар. Эгерде Курандын акысыны берип окуй турган болсок туугандар. Караңыздар, Мысырдын казысы болуп турган. Казысы деген эмне? Эң чоң сот. Бир мамлекеттин соту болуп турган адам күнүгө 3 күнө катым кылат эди. Бул ким десе, Сулейм ибн Умар радиллан. Умардын баласы Сулейм де. Бул бая Умар радиллан эмес, башка Умар, Ошол Сулейм ибн Умар радиллан ошол Умардын баласы Сулейм деген, же Салим деген такму адам, казы, сот. Мамлекеттин соту чоң. Азыр биздин соттогулар Куран окуй алабы? Окуй албайт да. Биздин деген ушуга жараша. Жөнөкөй адамдардын деген ушундай. Неге дегенде, ошол биздин соттогу адамдар деле бирөөдүн байкеси, бирөөдүн атасы, бирөөдүн баласы. Убагына үйрөткөн эмес да, ошого окуй албайт аларчы. Биз деле аз балдарга үйрөтпөйбүз, көпчүлүгүбүз өзүбүз Куран окуганды билбейбиз. Эртең деле биздин балдарыбыз ушул сыяктуу эле бир 20 жыл, 30 жылдан кийин бирөөсү башка бирөө сот болот да туугандар. Туурабы? Неге? Эл кандай, ошого жараша башчылардан ошондой туугандар. Эми булардын эли кандай эле? Башчыларын көрдүңүзбү? Башчылары күнүгө 3төн катым кылчу туугандар. Күнүгө 3төн катым. Биз жөнөкөй үйдө жумушуң жок, мисалы суббота, воскресенье күндөрү канча катым окуй алабыз? Канча бара окуй алабыз? Биз кино көрүп, сериал көрүп, уктап, башка пландар толтурабыз. Бирок көбүрөөк Куран окуйм, көбүрөөк катым кылайын деп аракет жасайбыз да туугандар. Ошого эмне кылышыбыз керек? Абалыбызды оңдошубуз керек туугандар. Болбосо болбойт, Аба Усман ал-Магриби радиллаху анху айтат, эмне Ибн Катиб, Катибдин баласы күнүгө 8 жолуна катым кылчу дейт туугандар. Күнүгө 8 жол. Күндүзүн күнү 4 катым, кечинде 4 катым туугандар. Бир катымды жакшылап окуй турган болсоң 4 саатка жетирбестен бүтүрсөң болот, Телефон карабастан, ал жак бул жака азгырылбастан, уктап, бир бет окуп туруп айланып келип, басып келип, анан дагы жарым бет окуп, бара айланып келип, басып келип, кандай болот? Мындай нерсе менен бүтүрө албайт албетте. Бир отурганда ушундай карылар бар, 4 сааттын ичинде Куранды жатка же өзү карап туруп окуп коет туугандар. Ушундай адамдар эмне күнүгө жашоосун Куран менен өткөзгөн алымдар бар туугандар. Кээ бир алымдар эмне шам менен куптанын ортосунда бир катым жүрүп койгондор бар. Кээ бирөөлөр асыр менен шамдын ортосунда бир катым жүргөндөр бар. Бош убактысында ушундай алымдар, ушундай болгон туугандар. Абу Ханифа радиллаху анху билебиз, күндүздүн күнү бир катым, кечинде бир катым кылган. Ошондой эле Шафи радиллаху анху дагы күндүздүн күнү бир катым, кечинде бир катым кылган. Көрдүңүздөр, булар ушунчалык деңгээлде чоң алымда, чоң алымдар, Аллах Таала жакын болгон адамдар туугандар. Ошондуктан биз эмне колдон келишинче Куран менен арек болгонго адам аракет жасаш керек туугандар. Эгерде биз Куран окубай турган болсок, Куран менен алектенбей турган болсок, бизге Курандын пайдасы тийбейт анча делечи. Баягындай да, мисалы арыстан сени жейин деп турат, колуңда мылтыгың бар, бирок колдон албайсың, иштетпейсиң да. Ошондой бизден душмандар динден алыстатайын деп турат, шайтан жолдон азгырайын деп турат, нафсиң сени азгырайын деп турат. Эми биз Куранды колдон болсок, кудум эле ошондой болуп калат. Куран менен окуп, эртең менен кечинде окуп, мисалы бай боло албай жатып 40 күн
40 күн, 3 ай, 4 айлап вакыяны окуган бай болуп кеткен. Карыздардан кутула албай жүрсөң, оку ошону. Сыйкырланып, эрге тие албай жатасың же балалуу боло албай жатасың, Ихлас, Фалак, Насты, Бакара сүрөсүн күнүгө окуп тур. Ошондой сыйкырлардан, ошол жиндерден, шайтандардан алыс болосуң. Окубайбыз да биз мындайча дегенибиз, биз жин шайтандардан же ошол сыйкырлардан алыс арылгыбыз келбейт. Бизге ошол боюнча жүргөн бөлө берет. Ошол себептен биз эмне Бакара сүрөсүн күнүгө окуй албайбыз. Бакара сүрөсүгө 1 саат да кетпейт эгер баштан аяк окуй турам. 2,5 пара. 50 бет эмне дегенде? 50 бет. Ар бир бети жарым мүнөттөн алганда деле туугандар 25 мүнөт окуп койсо болот, жарым саатта. Эгерде окусак, биз өзү башы Куран окуйбыз, анан биз баягы биринчи класстардайбыз да. Биринчи класстар буга чейин китеп окуган эмес, тамга окуган эмес, алар эмнеде окуйт? Башталганда А, Л, М, А деп ушинтип окуйт да. Биз дагы Куран окуйбыз, эч нерсе алек болбойбуз, ошондон Бисмиллахи деп ушинтип окуйбуз да. Эгер алек болгонубузда кандай 11 класстын баласына китепти берсең кантип окуйт? Мисалы ага китепти берсең эмне дейт? Алтын балык деп туруп тарс окуп кете берет да, туура ал, Ал неге 11 жыл бою китеп менен алектенип окуган, үйрөнүп, жазган, ушуна окуп кетти. Биз албе дейбиз да. Буга чейин Куран окуган эмеспиз. Окуганга аракет да жасаган эмеспиз. Рамазанда бир жолу адаш, бир жолу Курандын ачтыгы да шоо бойдон жабылган, азырга чейин ачылган эмес да. Же кече 1-2 жума алдың, же 1-2 ай алдың, бирөө айтканда ошону ачтыгы да ошол боюнча ачылган эмес. Кээ бирөөлөрдө Куран китеби жок да, эмне дейсиң эми буга? Ошондой туугандар, ошого эмне кылышыбыз керек туугандар? Жашообуз оңдош үчүн Куран менен жашаш керек. Куран менен жашоо керек. Куран менен жашоо деген Курандын маанилигин ой жүгүртүү, Куран менен алек болуу туугандар. Алек болуу. Көчөдө жүргөндө жөн ырдап, деп аяк-бака оозун ачып жүрбөстөн Куран окуп жүрүш керек. Ясинди жаттап ал, мен күнүгө отуруп Ясин окуган кудуретим жетпейт. Басып кетип жаткан оку. Машинеге кетип жаткан радиону эшитип, башка бир нерселерден алек болбостон Куран окуп бар. Биздин устаздардан билебиз, Кыргызстанда өзүнүн эле устаздар үйүнөн медресеге келгенче машинеси менен 15 мүнөт 20 мүнөткө келгенче 2 пара 3 пара окуп коет. Машинеси келгенче биз машинеде айдабайбыз да. Автобуска чыгасың, же болбосо маршруткада чыгасың, жөн эле аяк-баякты карап, эле убакытты өткөзүп, пайда албайбыз да убактыбызданчы. Ошого эмне кылыш керек? Ал нерсе болбойт, Ошол себептен Курандын биздеги инсандын мойнундагы 4 акысы бар туугандар. Куран-ы Каримдин 4 акысы бар. Ошонун биринчиси эмне? Куранды көп окуганга, Куранды окуп жүргөнгө жана көп өткөнгө адам көңүл буруш керек. Окуганга жана ошол окуусун көп өткөнгө көңүл буруш керек. Андан кийин туугандар, والمحافظة على قراءة بالليل. Түндөсү да окуганга аракет кылыш керек туугандар. Түндөсү да биринчи көп окуп окуш керек дедик, Эми экинчи туугандар, түндөсү окуганга да адат кылыш керек адамчы. Түндөсү деген эмне? Тажда болсун, же шам келгенден болсун айырмасы жок. Түндөсү. Түн деген ошол шамдан баштап багымдат убактыга чейин. Ушул убакта Куран окуганды адам өзүнө адат кылыш керек. Бул боюнча туугандар, Куранды баягы 40ка келип калдым, мен 60ка келип калдым, 70ке келип калдым, жаттай албайм деп дагы ойлобош керек да. Адам жаттайм десе жаттай берет туугандар. Ага жаш тоскоолчулук жок. Бизде мындай Аллах Таала тараптан айтылган нерсе жок да. 40ка келгенден кийин болду Куран жаттабагыла деген нерсе жок. Же Куран жаттай албайсыңар деген нерсе жок. 60ка келгенден Куран жаттай албайсың деген нерсе жок. Баардык адам жаттай берет, аракетиге жараша туугандар. Аракетиге жараша жаттай берет. Баягы бизде Кыргызстанда билесиздер, бир 70тен ашкан аксакал медицина медакадемияда бакалаврды бүтүп окушойт, ошолчу. Медакадемияда 70тен 60тан ашты, 70тен ашып кирди. Ошол аксакал бүтүрдү эмедичи медакадемияны. 60 бол медакадемия деген сен аякта анатомия окуйсуң, фармация окуйсуң, химиянын түрлөрүн окуйсуң, органический, неорганический, физический, терапия, физиканын түрлөрү, химиянын түрлөрү, ушундайларды окуйсуң, кыйын нерселерди окуп, жаттап, терминдерди жаттайсың, анан ошентип экзамен тапшырасың да. Куран окуу аны алда эч нерсе эмес да туугандар. Куран окуу аны алда жетчегиндей нерсечи. Караңыздар, ушуга адам өзүгө
чечим чыгарыш керек, анан ошол чечимге чынчыл болуш керек да. Бул боюнча бир окуя айтып берейин. Арабтарда болгон окуя. Бир араб 2 жылда Куран жата бүтөт. Анан сурайт. Жашы өтүп калган 60-та ушундай болот. Ошону 60 эмесин кечиресиз, 40тан ашкан жаш, 40тан ашкан. Ошондон сурайт. Кантип Куран 2 жылда жаттадың? Сен жашың өтүп калган болсо, сен иштейсиң, бала чакаң бар, нээрелериң бар, ошолорду багасың, сен күнүгө жумушка барганыңды көрөбүз, күнүгө жөнөкөй адамдарга окшоп жашайсың. Куранды медресеге киргениңди көргөнүбүз жок, бир жерге отуруп түркө Курандан алек болгон жок. Сен 5 убакыт намазыңды көрөбүз, намаздан кийин деле, намаздан алдын деле Куранга отурбайсың, жумушка барасың, жумушта келесиң. Сен кантип Куран жаттап калдың деп айтат да. Бул эмне дейт? Мен күнүгө кеч жатаардан алдым дейт. 4 бет жаттамайынча уктабайт элем дейт. Мен иштен катуу чарчап келсем дагы кандай гана нерсе болбосун, күнүгө жатаардан алдым 4 бет жаттамайынча уктабайт элем дейт. Ошого аракет кылдым, анан 2 жылда Куран жаттам дейт. Ушундай сизден күнүгө биз сизге 4 бет деп айтпайбыз туугандар. Күнүгө жарым беттен жаттаңыз. Күнүгө жарым беттен жаттаңыз тууганым. 6 жылда кар болуп каласыз. 6 жылда кар болуп каласыз. Биз жаттабайбыз да жарым бет аз эле. Макул жарым бет эмес, 2 катардан жаттагын, 2 айда бир пара жаттап каласың. 2 катар оңой эле де. Алхамдулилlah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Rahim. Ушу 2 катар жаттай албайсыз күнүгө. Жаттасак болот анан ушун жаттай албайм, Ясин билбейм, Вакыя билбейм, Табаракты билбейм деген бул нерселер уят болот туугандар. Ошол нерселерди жатташ керек. Болгону адам чынчыл болуш керек да. Аллахка жакындайм деп аракет кылдыңызбы, ушундай нерселер карманыш керек. Болбосо кантип болот тууган. Сахли ибн Саъд радиллаху анху айтат, Жабир алейхиссалам пайгамбарга мынтип айтты дейт. Я Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, шарафул муъмин кыямул лейл. Мусулмандын шарапаттуулугу тахажжуд намазда депчи. Тахажжудда, түнкү ибадатта туугандар. Түнкү ибадатка адам бекем болуш керек. Негизи эле түнкү ибадатка адам бекем болуш керек. Биз тахажжуд боюнча өтүлгөн сабагыбыз бар. Баягы эмени Ханафи ордо YouTube'дан карасаңыздар, ошол жакта бар, ошол таап эшитесиздер иншалла. Эгер бирөө тапкан болсо, тек группага жиберип коюңуздар, башкалар да эшитип алсын. Ошо тахажжуд кантип туруу, тахажжуд кантип аткаруу, ошолор боюнча кээ бир маселелерди айтканбыз туугандар. Тахажжуд чынында эле өзгөчө амалдардан да туугандар, өзгөчө ибадат кылына турган, Аллах Таалага өзгөчө жакындай турган амалдарданчы. Ошол убакта туруп, эгерде сиз намаз окуй албасаңыз да, Куран окуңуз турупчу. Куран окуй албасаңыз, мисалга аял кишилер этеккири келип калыш, башка нерсе болушу мүмкүн. Туруп дуа кылыңыз. Мен этеккирим келди де, мен намазымды окуйм, ишин кылайм. Тахажжудка турган не пайдасы жок, туруп сиз ошол убакта ошол убакыт Аллахка жакындайт, эң мындай жакындата турган убакытта, мейли намаз окусаңыз дагы, мейли Куран окусаңыз дагы, мейли дуа кылсаңыз дагы, мейли зикир кылсаңыз деле, мейли Аллахка жалбарсаңыз деле, Аллахка жакындата турган убакыт. Этеккир учурда сиз намаз менен эле Куранга тыюу бар да, зикирге, дуага тыюу жок да. Аны кыла бериңиз турупчу, таштап койгон болбойт туугандар. وعزه استغناؤه عن الناس. Мусулмандын ыззаттуулугу эмнеде десе, адамдардын колунда болгон нерселерге көз артпосун да. Адамдарга муктаж болбосун да. Адамдарга көз каранды болбосун да. Адамдардын колундагы болгон нерсеге көз артпаңыз, бай болосуз. Адамдардын колундагы нерсеге көз артпаңыз, ыззаттуу болосуз адамдардын алдында. Авторитеттүү болосуз, сөзүңүз өтүмдүү болот туугандар. Адамдардын колундагы нерселерге биз көз артып бергендигибизден, ошону көрө албастыгыбыздан деп коебузбу, же болбосо ошого суктангандыгыбыздан деп коебуз. Ошол нерсенин болуусун каалайбыз. Ошол нерсеге аракет кылабыз, ошол нерсеге биз суранабыз, ошол нерсе үчүн биз кыйналабыз жана башка. Ошондуктан биздин кадыр баркыбыз жок адамдардын алдындачы. Ошол кадыр баркты ушинтип төгүп алабыз бизчи. Ошого сиз элдин алдында кадыр барктуу болуңуз келеби? Элдин колундагы нерсеге суктанбаңыз. Сиз адам караңыздар туугандар. Биздин максатыбыз болуш керек да. Туура биз туугандар бул сөздөр менен бай бол, байлык таштагын, кедей бол деп айтпайбыз. Жок, биз сизге ал нерсени айткан жерибиз жок. Бай болуңуз, колдон келгенче миллионер боло бериңиз, тоспойбуз туугандар. Биз сизге айтайын деген нерсе адамдардын колундагы нерсе үчүн жашабаш керек. Паланчы iPhone алып тур, мен дагы iPhone алайын. Паланчынын баласында мындай телефон бар экен, менин баламдан ушундай телефон болсун. Паланчы мындай машина алып тур, мен мындай машина алайын. Паланчы жыл сайын жаңы кийим алат, мен дагы жыл сайын кийим алайын.
Зачем керек бар ал нерсе? Siz palançı üçün жашап жатасызбы? Palançının sözü üçün жашап жатасызбы? Же элдин сөзү үчүн жашайсызбы? Ел мындай шапка кийсе, ошондой шапка кийип, эл мындай телефон көтөрсө, ошондой телефон көтөрүп, эмне кереги бар? Телефонду иштеп жатабы? Болду, колдоно бериң сөзсүз түрдө. Ал жаңы чыккан телефон алсаңыз, сиздин чөнтөгүңүзгө акча келип түшүп калат жөнүнчө. Же болбосо акыретте ушундай жаңы чыккан телефон алып турсаңыз, соолтуу болот деген нерсе барбы? Жок да андай нерсе, туурабы тукандар? Ошондуктан биз караңдар, ушунчалык деңгээлде адамдардын колундагы нерсеге көз карандыбыз. Адамдар эмне кылса ошол жакка карап умтулабыз да. Адамдар быйыл банан жеп жатат, банан жешибиз керек. Адамдар быйыл TikTok'ta жүрөт, жаңы приложение чыкты, TikTok'та, Twitter'де жүрөт, же болбосо мындай нерседе жүрөт. Ошол нерсени кылышыбыз керек. Адамдар эри менен мындай тамактарды жеп, интернетке стористерге кирип жатат, Instagram'larga кирип жатат, TikTok'торго кирип жатат. Мен да ушундай кылышым керек. Адамдар Моңгол жакка барып эс алып келиптир, Дубайга барып эс алып келиптир. Турцияга, Стамбулга барып эс алып келиптир, Европага, Парижге барып эс алып келиптир, Париждин алдында могу жерде сүрөткө түшүптүр. Мен ушундай кылышым керек. Эмне кылышыңыз керек? Сизге ошол жерге барган жагабы? Мисалга, ар бир адам табияты да бар да, туура. Кээ бир адамдардын табияты адамдар менен көп аралашып жүргөнү каалайт. Кээ бир адамдардын табияты эмеге жаратылышка жакын жаратылышты каалайт. Сиз сөзсүз түрдө Парижге барып эс алыш, ким айтты сизге ал нерсени койду? Өзүнүн Кыргызстан менен кырчыгынга чыгыңыз, башка жайлоолорго чыгыңыз. Жайлоо, биздин жайлоо зор го. Сен о Париждин алдында тойго барып кеш көтөрүп коелу биздин жайлоолорчу. Сөзсүз түрдө Мысырга, Египетке барып пирамиданы көрүп келиш керек. Чөлдүн арасында эмне бар сага? Макул акчаң болсо, башка нерсе болсо, барып келе бер, ал нерсени тосбойбуз бизчи. Бирок сенин жашооң ошон үчүн болуп калбасын да. Жашооң ошон үчүн болуп калбасын. Биздин жашоо Аллах үчүн болсун да, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болсун. Ибадат кылыш үчүн болойлу. Аллахка жакындоо үчүн жашайлы да бизчи. Адамдардын кылган нерсесин кылыш үчүн жашабайлы. Адам мындайча сен пирамидага барып калсаң болду, бейиштик болосуң. Же ошол Парижге барып, же Испания, Швейцарияга барып эс алып келсең бейиштик болуп каласың. Же Дубайга барып келсең өзү чыгабы. Зачем бирөөлөр кылган нерсесин кылгың келе берет сенинчи? Неге дегенде, бул нерсе биз адамдардын колундагы нерсеге көз артабыз да, ошол себептенчи. Ошол себептен биздин кадыр баркыбыз жок башкалардын алдында. Эгерде биз башкалардын колундагы нерсеге көз артпаганда, андай болбойт эди. Ошо мунун дабасы эмне туугандар? Адамдардын колундагы нерсеге көз артпаш керек. Макул, сенин телефонуң эски болсодан иштейт, нормальный, батарейкасы жакшы, кечиндес жандыра десең, фонариги бар, саат көргөзөт, календарь көргөзөт, чалайын десең чаласың, WhatsApp болсо WhatsApp, башка десең иштейт. Зачем дагы башкалардыкындай кылып жаңы телефон көтөрүүнүн эмне кереги бар? Эмне кереги бар мисалга? Сен кийимиң бүтүн барча жайында, элдин алдында уят болбойсуң, жакшы гана, жараштуу гана кийим, эми жаңылап, муну таштап, күйгүзүп, башка бирөөгө берип, сен жанлысынан алыш эмне кереги бар? Макул, жыртылган болсо, эскирген болсо, ал макул. Муктаждык үчүн, сен өзүңдүн муктаждыгың үчүн болсо ал. Бирок эл ушундай кийет экен, мен ушундай кийем. Эл быйыл ак оромол, могу жерде мындай нерсеси бар, ошондойун алайын. Ел быйыл мындай шапка кийип жатат, ушундай шапка кийин. Ел мындай наушник көтөрөт, мен ушундай наушник көтөрөйүн. Ел мындай ручка колдонот, мен ушундай ручка колдонойм. Элдин баары мондой сумка алып жатат, мен да алайын. Сен өзүң сумкаң бар, былтыр алдың го. Же өзгөчө кышта алдың да, мындай сумка бар эди, адамдар ушундай көтөрүп жатат деп. Эми дагы ушундай алышың. Нормальный болсо, жарактуу болсо, ошонун ичине китептериң батып жатат, сен каалаган баягы косметикаңды эме деп коесуң, ошол нерсең болуп жатат. Аны алмаштыруудан эмне пайда бар? Эмне пайда бар? Ал пайда эмне билебиз туугандар? Нафсинин каалоосу, ошол гана да. Нафсиңди кандырыш керек. Биз нафсиге кул болуп калганбыз, нафсини тойдурганды каалайбыз, ошонун артынан жүрүп калганбыз да. Ошого туугандар эмне мындай нерселерди эмне кылыш керек, өзгөртүш керек. Ал нерсесиз болбойт жашоо. Адам туугандар материалдык нерсе менен тойбойт адамчы. Качанга чейин сенин жүрөгүң тоймоюнча да, көзүң тоймоюнча, Кыргыздар бекерин айткан эмес да, адамдын өзү тойсудан көзү тойбойт айткан эмес. Бекер сөз эмес булчу. Ошондуктан адам ошол көздүн тойбоштун билет. Эми адам сен ошол өзүңдү тойгоздуң, чтобы көзүңдү арчып кул болбо, ээрчип кул болбо. Көзүң мындай нерсени каалайт, мындай нерсени каалайт. Адамдар азыр үйүндө моундай нерсе мода. Стенаны мындай кылыш керек, перделерди мындайдан алышыбыз керек. Сен адамдарга карап, ал модага карабастан жараштуусун кара. Ошол сага качественныйбы, ошол сага пайда алып келип, алып келбейби?
Onu bizdikilер аз кыйынбыз да, ошол себептен жашообуз да ошол бир чет ушундан да кыйын да. Үйүбүзгө бир кымбат баалуу нерселерди коюп алганбыз стенага, анан ал жака балабыз келип катуураак түртүлсө пычайып калат. Же болбосо бир жер сынып калат, анан балаңды урушмай, ага нерв болбой, балаң сага капа болбой, балаң менен сүйлөшпөй каласың бир эки жума. Бул жерди алмаштырышың керек, кайра акча кетет. Толгон токой балаң келип кичине жыртып кетсе дагы болбой калат. Ошол кичинекей жаш балаң бар экен, ошол жайга карап кичине катуураак нерсе койбойсуң. Бала деген келип сөйлөт, келип буга түртүлөт, алар ойнойт, чуркайт деген баары бир жака тиет. Кыргыздын баласы да. Сен качан көрдүң кыргыздын баласы бир жерде жөнөкөй отурганын? Ал кыздын баласы бир жака барып сөйнөйчү жашоо сөйтпөйт аныкы. Ал ошентип чоңойот. Аттын үстүндө чоңойгон адамды сен үйгө алып келип коюп жатсаң, анын табиятында ошондой нерсе бар да. Анын ичинде көңүл ачыш керек да, туурабы? Анан ушинтип эле кыйналмай да бизчи. Кымбат баалуу $1000, $5000 перде алып келип коебуз. Балаң келип кармайын кандай экен деп мындай кичине көрөйүн десе, эмне кылабыз? Урушабыз. Колун сыңгыр, шундай кылдыңбы депчи. Өзүңдүн балаңды өзүң үчүн коргойсуң да. Кордойбуз да. Анан колу сынат да, анан сен ошентип каргай берсең, периштелер амин деп койсо, бир күн колу сынат. Анан ага дагы проблема, анан барып дуктулар менен сүйлөшөсүң, дуктулардын кыла албай же кичине чала кылып койгон болсо, же сууктун күндө бир нерсе болуп жарак болуп кеткен болсо, дагы нары жагы карап, ушун жашоодо ушинтип эле кыйнайбыз да биз. Өзүбүздү ушинтип эле кыйнайбыз сонда. Кымбат баалуу кийимдерди алып коебуз, аны битте тойго кийесиң, башка жака кийбейсиң. Аны жууганга да болбойт да. Неге дегенде жуусаң эскилип калат. Только onu шундай бир важный моментте бир кийесиң, алып келип шифонерге коюп коесуң, болду ошол бойдо. Жашоо өзүң үчүн эмес, башка бирөөлөр үчүн да. Ошого тукандар. Бекерин айтылган эмеспи, бул хадис кудуси Мустадрак Хакимде Муъджам Насотта келгенде, Жабрил алейхиссалам пайгамбарга айтты де, шарафул муъмини кыямул лейл. Мусулмандын шарапаттуулугу түнкү ибадатта. Түнкү ибадатты бекем кылыңыз, шарапаттуу болосуз. Ва иззуху истигнауху анин нас. Ыззаттуулугу, кадыр бартуулугу адамдардын колундагы нерселерге эмне көз артпастыгында. Көз карандысыз болуусунда. Адамдарга муктаж болбосун, тукандар. Ибрахим Нахай радиаллаху анху айтат, Ибрахим Нахай деген Абу Ханифа радиаллаху устазы, чоң устаздарынан, чоң уля кишилерден. Эменин Ирактын, ошол учурдагы Багдадтын, Куфадын, Абу Ханифа радиаллаху анхунун шаарынын эң чоң устаздарынын бири ушул Ибрахим Нахай болгон. Ошол эмне дейт? Түндө Куран окугула мейли баягы койду сааганчалык убакыт дейт да. Кой туугандар бателе болот, баягы уюга окшоп көп саабайт. Кой эмеси желин кичине аз сүт берет, бателе саап коет анычы. Ошончо болсо да Куран окугула. Неге анткени, неге бул нерселер айтат? Бул оля адамдар неге айтат туугандар? Анткени булар ошонун кадыр бартын көрдү, ошонун соопчулугун көрдү да. Ошону кылгыла деди. Мисалга алганда, бизде Иорданияда кеде ушундай болуп калса, мисалда мага айтты да, бирөө айтты. Бүгүн могул жерге келгиле студенттерге жардам берилет экен. 1000 сомдон 2000 сомдон берилет экен деди, мисалы да. Же болсо студенттерге нан берилет экен, же бекер тамак берилет экен десе, канча адам келсе дагы берилет экен десе, мен барсам ага бирөөдү берет. Мен бул жакта досторум айтсам, алардан барат да, ошол жерде мен досторума айтып жатам да, достор бирөө могул жерде айтты, ушул жака келди жардам берет экен деп айттым. Буларга да пайда болот. Кудум эле ушунда булардан айтып жатат да, мен мына көрдүм, ушундай сооптуу нерсе көрдүм, пайдалуу нерсе көрдүм. Силер да ошону кыла. Ошондон түндөсү койду сааган чалык болсо да Куран окула, аз болсо да Куран окула. Түндө түйүркөлө башка бир нерсе болуп, же болсо уйкуң ачылып кеттиби, жөн эле акбакт карап, онап жата бербесин, телефонун алып кучактап албастан туруп Куран окуш керек адамчы. Жабир радиаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, эмне ла тадана салатал лейл, түнкү намазды калтырбагыла дейт. Валау хал бишат, эмне койду сааганчалык убакыттан түнкү намазды калтырбагыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи айтат туугандар. Ошого не кылышыбыз керек туугандар? Бардыгыбыз аракет жасашыбыз керек. Түндөсү Куран окуганга. Айрыкча тажвид убагында. Эгер тажвид убагында окуй албайсың, жатканда сөзсүз окуп жат, Дарат менен жаткан убагын билебиз, İmam Navavi radıyallahu anh айтат, неге Куранды түндө окуунун өзгөчөлүгү десе, ва инна раджахат салатал лейли ва кыраатуху, түнкү намаз жана түндөсү Куран окуу, башка убакта Куран окуганга караганда абзел болду. Же болбосо көпчүлүк аалымдар ушул нерсени карманды. Никауниха ажма лил калб. Анткени ушул убакта жүрөктөр тынчтанат турган убакта Аллах менен гана боласың, Телефон жок, бала чакаң уктап жатат.
башка бир эме кыла турган нерсе жок. Только sen Allah да. Болду да ушул жалгыз баягы сырлар жалгыздыкта ачылат туугандар. Сен элдин алдында күйөөңө айта аласың, бар нерсени айта албайсың. Өзүң жалгыз болгондо, күйөөң менен төшөктө жатканда, анан жүрөгүңөн чыккан сөздөрдү айтып, ыйласаң ыйлап, күлсөң күлүп аласың да, туурабы? Неге күйөөң же досуң менен, мисалы күйөөсү жоктор, досуң менен сен жалгыз калганда өздөрүңөр сырыңар бар. Өздөрүңөрдүн айта турган бири-бириңе болгон мамилеңер бар өзгөчө, жалгыз калганда. Туурабы? Эми мусулман да ушундай болуш керек. Аллах Тааланын алдында Аллах менен сенин гана мамилең болуш керек. Башка эч ким билбеген. Сен менен Аллах. Wa ab'anu 'ani ash-shagilati wal mulahhiyat yoki malahhiyat адамды өзүнө азгыртуучу, башка жака көңүл буруучу нерселерден адам оолак болот дейт да ушул убакта. Неге? Бир иш кылайын десең капкараңгы, бирөө менен байланышайын десең уктап жатат. Только Аллах менен. Көрдүңүзбү? Жүрөктөр да тынч да, ой да кетпейт да буякачы. Wa tasarruf fil hajat, жанадан бир кажеттерди кылууга дагы болбой турган убакыт. Аллах Тааладан кажет сурайсың, башка нерселер кылгандан адам физикадан тыйылат. Рия, адамдар көрсүн үчүн болуучу нерселердин алыс. Неге? Капкараңгыда эч ким көрбөйт да. Телевизорго эле чыгарып онлайн коюп кой болсоң эле болду, эч ким көрбөйт сеничи. Жана башка толгон токой жакшылыктардан ушундай түндө болгондуктан туугандар. Неге дегенде түндүн өзүнүн жакшылыктары бар. Мисалга Пайгамбар саллаллаху алейхи Исрага түндөсү кеткен. Жана да хадис кудусте билебиз. Аллах Таала эмне түндүн акыркы бөлүгүндө мусулмандарга кайрылат. Кажетин сурай тургандар барбы? Кажетин аткарып берейин десе биз уктап жатабыз. Күнөөсүн кечиртилгенде, күнөөсүгө тооба кылгандар барбы? Күнөөсүнөн кайттым, башка кайтпайм дегендер бар, күнөөсүн кечирейин. Муктаждыгы бар адамдар бар, муктаждыгын чечип берейин десе биз эмне? Мен муктаждыгым жок, мен бай, мен баарын өзүм кылам деп туруктайбыз да бизчи. Болбойт ушул нерселер, эмне кылыш керек биз? Аракет кылып ибадат кылганга бекем болуш керек туугандар. Мейли биздин кажетибиз жок болсо деле, мейли биздин башка нерселер жок болсо деле, Аллах менен байланыша турган биздин убактыбыз болуш керек өзгөчөчү. Ошол эмне кылайлы, баарыбыз аракет кылайлы. Көп Кур'ан окуганга, көп ибадат кылганга, көп Аллах Таалага жакындоого. Албетте булардын баардыгы жаңы чектен чыгып кетпей тургандай, өзүңүз тажатып албай тургандай, азыр мисалга айтсак кылып алып анан кийин ошону менен жок болуп кетпейбиз анан. Жок, акырын баштаңыз, барып көбөйт иншалла. Субханакаллахумма ва бихамдика, нашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ушул жерде токтотобуз туугандар.